Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Абраха аттуу болгон падыша арабтардын Каабага болгон сүйүүсүн көрүп, аларды Каабага өгүттөөнүн ордуна алар үчүн Каабадан дагы кооз, Каабага окшогон кооздукту курууну буйрук берет. Сана шаарына салдырган шакекчесин эң жогорку бекем жана кооз дарактын жыгаштарынан жабдыган. Шакекчеге суктанбаган адам калган эмес. Ал кийин ал жердеги көз жоосун алган шакекче болгон эле. Бирок жалаң аяк арабтар ал шакекчеге маани бербей, өз Каабасына суктана беришкен. Арабтар үчүн Иса алейхиссаламдан калган. Каабадан башка кызыга турган башка эч нерсе жок экендигин байкаган Абраха Каабаны бузмайынча анын шакекчесине эч ким маани бербей турганын түшүндү. Анан ошол учурда Каабаны бузууну ниет кылат. Бир күнү анын шакекчесин арабтардын бир киши булгап кетет. Абраха ал нерсени сенин шакекчең ажатканадан башка нерсеге жарабайт деген ой менен түшүнүп, аябай жинденип, Каабаны бузуу ниети күчүнө кирет да, бул ишти сөзсүз жасайм деп өзүнө ант берет. Ошентип өзү менен кошо 60 миңге жеткен аскер менен жолго чыкты. Жолдо баратканда бир топ жашоочулар ага кошулуп алышты. Узак сапар жол жүргөн соң көздөгөн жерине жетип келди. Мекке калкы Муга миске токтогон чоң жоон топту көрүп, өздөрүн жоготуп коюшту. Шаар чоңдору жана Абдумуталип биригип, Доору Надва деп аталган жерге чогулуш өткөрүштү. Бул жоон топ менен салгылашуу, өлүм менен барабар дешти. Абдумуталип топтолгон маалыматты өзүнөн жогорку адамдарга жөнөттү. Алар болсо учурашууга чечим чыгарды. Ошол учурда Доору Надвага Абраханын элчиси келип, Мекке башчысы ким? Мен ал менен көрүшмөкчүмүн деди. Элчи. Топтолгон эл Абдумалипти карады. Элчи ага Абраха падыша сен менен көрүшүүнү каалайт деди. Анда Абдумуталип максат эмне? Элчи анда падыша мен силер менен салгылашууга келбедим. Мен бул Каабаны бузганы келдим. Эгер каршы чыкпасаңар кан төгүү болбойт деди. Анда Абдумуталип мындай деди. Биздин дагы силер менен кан төккүбүз келбейт. Күчүбүз да жетпейт. Салгылашууга себеп дагы жок. Элчи андай болсо падыша сени күтүп жатат. Абдумуталип жанына 2 адам алып, алар жака жол алды. Абдумуталип Абраханын чатырына кирди. Абраха өмүрүндө мындай адамды көргөн эмес. Абдумуталип узун бойлуу, жүзүнөн нур төгүлгөн адам эле. Абраха жүрөгүнүн тез согуп баштаганын байкады. Бул адам менен мурдагы адамдар менен сүйлөшкөндөй мамиле кыла албады. Анан ал тактан түшүп, жерге олтурду да суроо салды. Менден эмне каалайсың? Анда Абдумуталип адамдарың алып кеткен төөлөрдү 200 беришиңди каалайм. Абраха бул жоопко таң калды да Абдумалипти баштан ылдый кайра карады. Анан андан бир дагы кемчилик таба албады. Уккан жобу бул адамдын сөздөрү экенине ишенбеди. Ошол учурда Абраха ойго батты. Анан сөз которуучусуна бир нерселерди шыбырады. Котормочу Абдумалипке: сени көрүп турган тулпатым титиреп кетти. Мен өзүмдүн улуу адам экенимди түшүндүм, бирок сөздөрүңдү угуп оюм өзгөрдү. Бир нече төөңдү кайтарып беришиңди сурадың. Макул, төөлөрүңдү ал. Бирок мен сен жана ата-бабаларың ыйык деп билген Каабаны бузуш үчүн келдим. Сени бул Каабанын бузулбосун сурайсың деп ойлодум эле. Анда Абдумуталип: мен төөлөрдүн ээсимин. Ал эми Каабанын өз ээси бар. Ал өзү коргоп алат деп жооп берди. Абраха бул сөздү угуп: эч ким мени бул чечимден кайтара албайт. Сен дагы Каабанын ээси дагы, деди да жанындагыларга бул адамдын төөлөрүн кайтарып бергиле деп буйрук берди. Абдумуталип чатырдан чыгып кетти. Абраха ичинен таң калды. Бул адамдын сөзү эч бир адамдын сөзүнө окшободу. Ошол учурда
Абдумуталип анын көзүнө дагы кардуу көрүндү. Анын байкашында бул адамды алдоонун жолу жок. Тескеринче аны алдоого аракет кылган адамдын кадыр баркы төгүлөт. Абдумуталиптин келишине караганда кетиши бийик болду. Абдумуталип төөлөрүн жетелеп Меккеге кирип барды. Мекке элине Абраханын иши боюнча маалымат берип, элдердин шаарды таштап тоого чыгып кетүүсүн буйруду. Ал өзү болсо Каабанын алдына келип, анын эшигин кармады. Көзүнөн аккан жашы сакалдан түшүп жерге тамчылап жатты. Анан Аллахка жуунуп дуа кылды. Аллахым, пенделериң өздөрү жашаган жерди коргоого аракет кылат. Сен дагы өз мүлкүңдү корго. Алардын күчү сенин кудуретиңден жогору эмес. Эгер алар менен бизди кабылада калтыра турган болсоң, ал дагы сенин ишиң, деди да тоого карай жол сарды. Эрте менен Меккеге жолго чыгууга даярдангыла деген буйрук келди. Жоон топтун эң алдына пилдер коюлду. Алар жоон жана күстүү буттары менен Каабаны бузушун күтүшкөн. Арабтар балким Каабаны акыркы жолу көрүп ыйлап жаткандыр. Абраха мактанган пилге минип жол алууга буйрук берди. Пилдин ээси пилге жол жүрүүсүн айтты. Бирок пил жаткан жеринен кыймылдабады. Анда пилдин ээси колундагы таяк менен пилди акырын урду. Бирок пил баары бир кыймылдабады. Абраха тагынан үстүнө туруп пилдин туруусун күтүп жатты. Жардамчыларды чакырып пилди чогуу тургузууну ойлоду. Балким жардамчылардын аракетинен же пилдин бешнесинен аккан терден улам, же болбосо денесине урулган таяктанбы, айтор пил кыймылга келбеди. Абраханын маанайы түшүп, эмне кылышты билбей калды. Барган сайын жини келген Абраха колундагы найзаны пилдин мурдуна сайды. Пилдин мурдунан кан атылып чыкты. Пил ордунан секирип турду да алдыга кадам таштабады. Анан бир аздан соң Абраха күлүмсүрөдү. Себеби пил баса баштады. Аркага басты, капталга басты, токтоду. Каабаны көздөй кадам таштабады. Ошол учурда Абраха бир сөздү эстеди. Мен төөлөрдүн эсимин, Каабанын эси бар, ал өзү сактап калат деген сөз эле. Демек пилдин Меккеге жакка баспаганы ушул себептендир деп ойлоду. Анан ал пилди таштап жол улоого буйрук берди. Ошол учурда асманда пайда болгон бир топ кара нерсеге көз көрүндү. Бул кара нерсе барган сайын жакындап келе жаткан куштардын тобу болчу. Сол жактан дагы келип, оң жактан дагы келип жатат. Куштар аябай жакындады. Жоон топтун үстүнө келип калды. Ошол мезгилде ызычы болуп бир үндөр угула баштады. Анан 1-2ден кичинекей кыштын сыныктары түшө баштады. Ал тийген жерден кан атып чыгат эле. Эмне болуп достор? Ким ыргытты? Сага деп бул суроону берип эле өздөрү кыйкыра баштады. Куштар жогорудан таштаган таштар аларга дагы насип эткен эле. Ал таштар туш келип тийген жерди тешип чыгып жатты. Арадан 2 минут өтүп, ал жоон топ эмне кыларын билбей шаштысы кетип калды. Жерди тыбырчылап жаткандар, ал жака бул жака качып жаткандар, колуна тийген нерсе менен сактанууга аракет кылгандар, үзүлүп жаткандар сан жеткис эле. Бирок эми кеч болду. Кудурет колунан чыккан окондор жайынан чыгып аларга тийген эле. Кааба кудуретинин алдында тезе бүгүштүн же болбосо анын огуна туруп берүүдөн башка чарасы жок эле. Абраха Кааба кудуретинен куштар аркылуу ок чадырып жатканын көрүп, жан сактап калыштан башка жол калбаганын сезди. Көз алдында кардуу жана нурлуу карыя пайда болду. Ал төөлөрдү алып кеткени келген жана Каабаны чыныгы ээсине тапшырган Абдумуталип эле. Бир топ аскерлердин тагдырына ажал жазылбаган, иш план боюнча тирүү калышы мүмкүн болгон. Аскерлер Абраханын башкалары сыяктуу денеси тешилип жатканын көрдү. Анын кай жеринен кармоо белгисиз болчу. Кайсыл жеринен кармаса да үзүлүп кетиши мүмкүн эле.
Анан аны 1 саатына салып, тирүү калган төйгө жүктөп өздөрүнүн шаары жака жолго чыкты. Абраха жете элекпизби деп сурап жатты. Бул жол ага дүйнөнү 7 жолу айланып жаткандай узак сезилди. Ошол учурда Сано шаары алыстан көрүнүп белги берилди. Бирок Абраха бул белгини угуу насип кылбаптыр. Ажалы жетип дүйнөдөн өткөн эли. Аллахтын ыйык нерсесин жок кылам деп жолго чыккан Абраха өмүрүнүн акыркы күндөрүн эч күтүлбөгөн нерсе менен аяктады. Ал өзү ачкан урушта анык жеңилди. Саноо шаарынын падышасы болгон, ниетин ишке ашырууну буйрубаган экен. Ал өмүрүнүн аягында тешик денеси жана өзүнүн өзү жийиркене турган болуп сасып кеткен эле. Ал жашаган өмүрдө жашоодо өзү үчүн дагы, жанында кош алып жүргөндөр үчүн дагы бир жамандык болор эле. Абраха көз жумгандан кийин адамдардын жүзүндө акыры кутулдук деген нерсени байкоого болот эле. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.